Улуулардын тапшырмасын ошол замат аткарам. Анткени мен тил алчакмын, эч бир иштен качпаган. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү балдарым? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ар дайым улуулардын айткан сөзүн угуп, элпек, кичипейил, тил алчак болгула. Анда эмесе алипе сабагына даяр болсоңор, сабагыбызды жакшы маанай менен баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Балдар, мен силерге табышмак айтайын. Жандырмагын ата энеңер менен бирге таап көргүлөчү. Бири үтүктөйт кийимди, бири сорот чаңдарды, бири көрсөтөт жаңылыкты, бири сактайт тамагымды, бири жуут киримди, бири кайнатат чайымды. Эгер билсе араңарда, буларды жалпысынан эмне дейбиз? Ооба, буларды жалпысынан электр буюмдары дейбиз. Эмне үчүн электр буюмдары дейбиз? Ооба, электр буюмдарынын иштеши үчүн бизге электр кубаты керек. Анда электр кубаты деген эмне деген суроо пайда болушу мүмкүн. Электр кубаты бул электр тогунун күчү. Эгерде электр кубаты жок болсо, анда электр буюмдарын иштетип колдоно албайбыз. Мына балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз электр кубаты деген чыгарманы өтөбүз. Бүгүн сабакта электр кубаты ыры менен таанышасыңар. Ырдын мазмунун түшүнүп, өз сөзүңөр менен айтып берүүгө үйрөнөсүңөр. Йоттошкон тамгаларды кайталайсыңар. Электр буюмдарын туура колдонуу керектигин айтып бере аласыңар. Азыр мен силерге ырды окуп берейин. Кунт коюп, угуп отургула. Электрдин кубаты. Кеч киргенде жарк этип, жарык кылат үйүңдү. Элестете албайсың ансыз өткөн күнүңдү. Кудуретин карагын, койсоң бушат тамагың. Үстөлүңдө жарк этет, окуйм десең сабагың. Чаң соргучуң зуңулдап, муздаткычың зымылдап, бурап телевизорду, отурасың кымылдап. Үтүк менен аруак, үтүктөйсүң кийимди. Электрдин ишине көөнүң далай сүйүндү. Билдиңби анын кубаты бүт өлкөгө жетерин. Бирок эстей жүр дайым, өрт да чыгып кетерин. Балдар, ырды өз сөзүбүз менен айтып бергенге үйрөнөлү. Бул ырда электр кубаты аркылуу үйдөгү электр буюмдары менен көп иштер жасала турганы жөнүндө айтылды. Мисалы, кеч киргенде жарык болуп, тамак бышырып, сабак окуп, чаң соргуч менен үйдү тазалап, муздаткычка тамак аш салып, үтүк менен кийим үтүктөп, телевизордон ар кандай берүүлөрдү көрүп, электр кубаты бүт өлкөдө бар экенин жана аны туура, сарамжалдуу колдонууга чакырат. Коопсуздук эрежелерин сактоону эскертет. Азыркы учурда электр кубатысыз жашоону элестете аласыңарбы? Ооба балдар, биздин ата-бабаларыбыз илгерки замандарда электр кубатысыз эле жашап келишкен. Бирок азыркы технологиянын өнүгүп турган учурунда электр кубатысыз жашоого кыйын болот го деп ойлойм. Эң биринчиден, электр кубаты менен да үйдү жылытабыз. Сүрөттөн көрүп тургандай, үй тиричилигинде колдонобуз. Балдар, эми
ырдын биринчи куплетин тоскоолдуктар менен окуганга аракет кылып көргүлө. Тамгалардын көрүнүшү боюнча сөздөрдү таап, ырды окугула. 20 секунд убакыт. Кана, эми баарыбыз чогуу окуп көрөлү. Электрдин кубаты. Кеч киргенде жарк этип, жарык кылат үйүңдү. Элестете албайсың ансыз өткөн күнүңдү. Жакшы, силер да аракет кылып туура окудуңар деп ишенем. Эми окуган ырыбызга карата сүйлөмдөрдү толуктап ойнойлу. Ал үчүн силер ырга көңүл бөлүп карап чыккыла. 20 секунд убакыт берем. Оң тарапта таяныч сөздөр берилген. Силер сызыктын ордуна ырдын маанисине карап, туура келген сөздөрдү коюшуңар керек. Даяр болсоңор, текшергиле. Силердин койгон божомолуңар менен дал келдиби? Биринчи, чаң соргучуң зуңулдап. Муздаткычың зымылдап. Бурап телевизорду, отурасың кымылдап. Үтүк менен аруак, үтүктөйсүң кийимди. Электрдин ишине көөнүң далай сүйүндү. Эгер силердики да ушундай болсо, азаматсыңар деп айтмакчымын. Балдар, кезекти коопсуздук бөлүгүнө берели. Эсиңерде болсун. Бир эле розеткага бир нече күчтүү электр буюмдарын колдонууга болбойт. Электр тогу көтөрө албайт. Балдар, электр буюмдарынын шнурун туура суурганды үйрөнөлү. Мынтип тарткан болбойт. Өз алдыңарча учтуу нерселерди туташтырып ойнобогула. Көрдүңөрбү жыйынтыгын? Сыртта ойноп жүргөндө электр кубаты күчтүү жерлерге барып ойнобогула. Балдар, ойной турган жерлерде ойногула. Ар дайым эрежелерди туура сактасаңар, силердин ден соолугуңарга, өмүрүңөргө коркунуч болбойт. Үйдөн чыгып бара жатканда электр жарыгын, сыналгыны, компьютерди жана башка электр буюмдарын өчүрүүнү унутпагыла. Сөзсүз түрдө айланаңа көз жүгүртүп кой. Бул силердин коопсуздугуңар үчүн гана керек. Эсиңерде болсун. Электр буюмдарын туура эмес колдонуудан өрт чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан абайлагыла. Электр буюмдары менен иштөөдө коопсуздук эрежелерди сакташыңар керек. Айтылган эрежелерди эстеп, туура аткарганга үйрөнгүлө. Сактыкта кордук жок. Балдар, кыргыз тили бөлүгүнө кезек келди. 5-си ашык деген оюнду ойнойлу. Бул жерде бир нече тамгалар берилген. Аларды атап, кайсы тамга ашык экенин тапкыла. Туура, Л тамгасы ашык. Себеби ал жумшак үнсүз. Калгандары Е, Ё, Ю, Я. Булар йоттошкон тамгалар. Йоттошкон тамгаларды айтып жатканда кулагыбызга эки тыбыш угулат. Бирок бир тамга менен белгилеп жазабыз. Мисалы, койон. Мына ушул сөздө Ё тамгасы эки тыбыш болуп айтылды. Ый, О. Анда К, О, Й, О, Н деп 5 тыбыш болот. Бирок 4 тамга. Койон деп 2 муунга бөлүнөт.
Демек, йоттошкон тамгалар эки тыбыш болуп айтылат. Эсиңерден чыгарбагыла. Азыр жашынган тамгалар деген оюнду ойнойлу. Бул жерде бир нече сөздөр берилген. Ал сөздөрдө йоттошкон тамгалар жашырылган. Кайсы тамгалар жашырылганын табышыңар керек. Даяр болсоңор баштадык. Туура, я тамгасы. Кыяк деген сөз. Кийинкисин карайлы. Ооба, ю тамгасы. Аю. Кийинкиси. Туура, е тамгасы. Енот. Акыркысы. Йо тамгасы. Айо деген сөз пайда болду. Жакшы, силер туура таптыңар деп ишенем, балдар. Эми, балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта силер электрдин кубаты ыры менен тааныштыңар. Электр буюмдарынын аткарган кызматын билдиңер. Чыгармачыл тапшырмаларды аткарып, талдоо ишин жүргүздүңөр. Электр кубатынын маанилүүлүгүн, коопсуз эрежелерин сактоону билдиңер. Ырдын мазмунун өз сөзүңөр менен айтып берүүгө үйрөндүңөр. Эң негизгиси, электр кубаты жок жашообузду элестетүү мүмкүн эместигин жана аны сарамжалдуу пайдаланууну билдиңер. Балдар, убакыт учкан куш демекчи, билинбей сабагыбыз да аягына чыкты. Эмки сабакта кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.